Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, ынтымак телеканалында кабарлар, студияда кызматта мен Айжамал Улжубай кызы, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Екатеринбургда полиция кыргызстандык жаранды атып өлтүрдү. Баткенде Сарык оорусуна балдарын текшерткени келген тургундар жыйынтыктын кеч чыгып жатканын айтып чыгышты. Ошто чек ара кызматкери жетекчилигин коррупциялык ишке айыптап чыкты. Казакстандын президенти мамлекеттик визит менен Кыргызстанга келди. Россиянын Екатеринбург шаарында полиция кызматкери кыргызстандыкты атып өлтүрдү. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык 28 жаштагы Качкын Тажиев баңгизатты сактоого шектелип кармалган. Ал медициналык текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, полиция кызматкерлеринен качып кеткен. Асманга атылган окку дагы токтобой, полиция кызматкерлеринин куралын тартып алууга аракет кылганда атылып өлтүрүлгөн. Маркумдун жакындары маңзатты атайын таштап коюшкан. Ал декабрда үйлөнөм деп пландап жүргөн. 28 жаштагы Качкын Тажиевдин сөөгү Жалал Абадта жерге берилет. Ал Жалал Абадта төрөлүп, Россиянын жарандыгын алган. Аймактар аралык кастыкты козуткан интернет колдонуучу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирет. 24-ноябрда УКМК башкы тергөө башкармалыгы тарабынан аймактар аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу кармалып, УКМК тергөө камак жайына киргизилген. Айрым маалымат каражаттары кармалган жаран Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков болгон. Маалыматка караганда кармалган адам жалган, чагымчыл жана учурдагы өкмөт жамандаган маалыматтарды социалдык тармакта колдонуучулардын арасында жайылтып, массалык нааразычылык актыларын уюштурууга үндөгөн. Натыйжада колдонуучулар арасында каршы ойлор жаралып, бири-бирин жек көрүү түрүндө аймактар аралык касташууну жараткан. Жоробековдун бөгөт чарасы каралып, соттук өндүрүш аяктагыча 2020-жылдын 24-январына чейин камакка алынган. Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарындагы аскердик бөлүктө жоокер асын өлдү. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жоокердин жансыз денеси бүгүн эртең менен саат 8:00 чамасында табылган. Маркум 22 жаштуу болгон. Ал 26-ноябрь күнү үйүнөн 10 күндүк эс алуудан кийин кайтып келген. Ал аскердик бөлүктө акыркы айдын жыйынтыгы менен эң мыкты жоокер деп табылып, сыйланган. Учурда Жалал Абад облустук аскер прокуратурасы сотко чейинки териштирүү иштерин баштады. Эскерте кетсек, буга чейин 4-5 ноябрь күндөрү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3-түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан 2 жоокер каза болгон. Расмий маалымат боюнча алардын жүрөгү кармап калган. 10 ноябрда болсо Чүйдүн Койташ айылындагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицер асынып алган. Кыргызстанда коррупциялык иштердин аягы суу элек. Кызматка кирүү үчүн тууганчылык, тааныш, билиш деген нерсе кайрадан өрчүп жатат. Мындай пикирин бүгүн Ош облусу боюнча чек ара кызматынын кызматкери маалымат жыйында айтып чыкты. Буга байланыштуу жетекчилик тарабынан эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып, кызматка таза адам келсин дейт өз сөзүндө. Ал эми жетекчилик тарап Алановдун пикирин четке кагып, ага мыйзам чегинде чара көрүлөрүн билдиришкен. Кийинки материалда сөз болот. Siz подполковник аламсызбы dedi. Ооба десем, ошо бир сарташта пост ачып алыпсыңар дейт. Ош облусу боюнча чек ара кызматынын чек ара көзөмөлдөө уюштуруу бөлүмүнүн улуг офицери Талгат Аланов чек арадагы коррупциялык иштер уланып жатканын ачык айтып чыкты. Айтымында мындай иш аракеттерге чара көрүүнүн ордуна кайрадан көмүскөдө калып жатат. Тоо белгилеге коюп, кыргыз элим үчүн кичине болсо да өзүмдүн салымды адилеттүүлүккө салымды кошкону келип отурам да, ошо адилеттүүлүккө чакырып. Ал буга чейин да коррупциялык иштерде, тактап айтканда чек арадан контрабанда тонналап өтүп жатканын ачыктаган. Аны видео тасма аркылуу көрсөттү. Чек ара маселесинде коррупцияга аралашпаган таза жетекчи келсин, тааныш, билиш, туугандык деген нерсе болбосун деген Аланов бир катар адамдардын ысымдарын атады. Эгер алар жөнүндө иликтөөлөр жүрсө, ачык маалыматтарды далилдеп бере аларын айтты. Тааныш, билишин, баягы өзүнө жакын, акча чогулткан эмелерин, бул биринчи мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын өзү полковник Шаршеевди айтып атам. Экинчиси Ош облусу боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын биринчи орун басары полковник Алембаевдин туугандары боюнча. Бул жерде бир тууган агасы, жээни, соседи, тууганы далилдер бар, далилдер турат да.
Аз убакыт өтпөй эле Ош облусу боюнча чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары жана андагы кызматкерлер да өз пикирлерин билдирүүнү туура көрүшкөн. Алар жогоруда айтылган маалыматтарды четке кагууда. Аланов маалымат жыйын куруудан мурун жетекчиликке кайрылса болмок дешет. Дагы бир жолу коомчулуктан кечирим сурайбыз. Элде ой кетиши мүмкүн. Неге мындай биздин биз армияга ишенип жүрсөк мындай ичинен ушундай офицерлер чыгабы депчи. Бул өзүбүздүн уставдын негизинде порядок подача жалоб кантип кайрылыш керек. Бунун баардыгы жазылган. Бул өзүнүн түздөн түз командирине кайрылыш керек. Эгер командири эч кандай чечим кабыл албаса, андан жогорку командирге кайрылыш керек. Ал дагы чечим кабыл албаса, биздин төрагабызга кайрылыш керек. Андан кийин эч кандай жыйынтык чыкпаса, укук коргоо органдарына кайрылыш керек. А бул жерге келип түздөн түз маалымат берүү бул туура эмес. Ал эми жыйынтыгында бул иштер боюнча мыйзамдуу түрдө иш жүргүзүлөөрүн билдиришти. Биринчиден уставдардын, мыйзамдардын жегинде иштейбиз. Ошого карап иш чара алып барылат. Жогорудагы жагдайлар боюнча алдыда дагы маалымат берилерин жана тактоо иштери жүрөөрүн аталган кызматтан кабарлашты. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Биз тийиштүү органдарга кайрылабыз. Баткенде сарык оорусу күч алды. Гепатиттин 5 түрү болсо, Баткенде анын А түрү менен жаш балдардын ооругандыгы байкалган. Бул оору белгилүү чекке жетпегендиктен бала бакча жана мектептер өз нугунда ишин жүргүзүүдө. Жергиликтүү тургундар кезек күтүп, балдарын тапшырган анализдери кеч чыгып жатканын айтып чыгышты. Кенен Баткенден кабарчыбыз Аскар Баймуратов айтып берет. Баткен шаарынын тургуну Жийдегүл Анарбай кызы сарык оорусунун алгачкы белгилерин кызынан байкаган соң дарыгерлерге кайрылган. Жыйынтык тапшыруу үчүн адамдардын көптүгүнөн узакка созулган кезек күтүүсү эле болбосо, дарыгерлер өз кызматын аткарууда дейт. Очередде адам көп. Биз 1 саат болду келгенибизге турабыз. Биз мага чейин очеред көп экен да. Эми очередибиз болду азыр жетти. Адам көп, сыртта дагы көп. Бияктан медсестра учурап бөлөт. Катарлап бияка бара алады. Мектептен жөнөтүштү. Жок, мен өзүм эле алып келдим. Ушулай оору үйдөн байкап калып эле. Ал эми алыскы айылдардан келген тургундар тапшырган жыйынтыктарын 1 күндөн соң алгандыктан ооруканага 2 ирет келгенге мажбур болушкан. Илдетти аныктай турган жыйынтык кечеңдеп жатышын Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борбору кадрдын жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Азыр 2 пункт ачылды. Адам көптүгүнө байланыштуу. 2 жака ачтык да анализдерди алыш үчүн. Азыр күндө врачтар жетишсиз, ошого байланыштуу аракет кылып атабыз. Кадровый маселе кыйын болуп атат. Сарык оорусу күз айларында күч алат. Баткенде көп катталып жаткан сарыктын А түрү. Мындай оорунун түрүнүн алгачкы белгилери сарык тумоодой өтөт. Же бут, муундар, сөөктөр какшаган оорулар менен коштолот. Сарыктын А түрүнө мүнөздүү болгон дененин саргайуусу алгачкы 1 жумалыгында байкалбайт, бирок бейтап вирусту таратуучу болот. Андыктан илдеттин алгачкы белгилери байкалары менен дарыгерге кайрылуу шарт. Былтыр мындан аз болгон. Мурдакы 2 жыл мурда ушундай көп болгон деп айтылат. Быйыл чындыгында көбөйүп кетти. Айылдардан особенно көп келип атышат. Жогу тамактанышат, жогу ойношот, анан той топурларга барышат дегендей. Ошол жактан бири-бирине жуктуруп, шаарда болсо садиктерден чыгып атат, мектептерден чыгып атат. Контакт болуп атат да балдар. Бүгүнкү күндө Баткенде көп катталып жаткан сарык оорусу белгилүү чекке жетпегендиктен бала бакча жана мектептер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Эгерде бейтаптардын саны жалпы көрсөткүчтүн 20%-ын түзсө, жабууга негиз болот. Мына Баткен шаары боюнча 3 садиктен чыккан, 1-2 случай балдардын арасында. Анан ал жерде биз санитарлык көзөмөлдөө борбору тарабынан барып, ошо расследование кылып, контактный балдарды биздин ССМдин медицина кызматкерлери аркылуу көзөмөлгө койдуртуп, андан кийин ал жерге дезинфекциялык иштерди жана залалсыздандыруу иштери жүргүзүлдү детсадтарга.
балдар бакчаларын жабууга азыр андай негиз жок. Негизи мынандай 20%га барып бир учурда ошончо случай чыгып кеткен учур боло турган болсо, анда толук негиз болот. Акыркы 10 жылдыкта Баткен районунун аймагында 2016-жылы сарык оорусу жогорку чекке жеткен. 2 жыл мурда быйылкыдай оору көбөйгөн, бирок жалпы көрсөткүч 20%га жеткен эмес. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Күндүн суукташы биринчилерден болуп, бара турган туруктуу үй-жайы жок адамдардын оор турмушундагы да кыйындатат. Мындан улам суук түшөрү менен Бишкек шаарынын ар бир районунда убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылат. Мындай баш калкалоочу жайлардын бири болгон Коломто муниципалдык мекемесинде учурда 50дөн ашык жаран туруктуу күн кечирсе, келип кеткендер андан көп. Демалыссыз иштеген Коломто баш калкасына көчөдө калган кандай адам болсо да келип түнөп кете алат. Үйү жокторду көбүн эсе тез жардам жана милиция кызматкерлери алып келет. Давление нормальное? Бишкек шаарынын 1-Май районунда жайгашкан Коломто муниципалдык мекемеси негизинен 70 адамга ылайыкташкан. Бирок суук мезгилде көчөдө калгандарды орун жок болсо дагы кабыл алууга туура келет. Бул жакта баш калкалаган үй жокторго күнүнө биринчи жолу биринчи жана экинчи түрү кылып ысык тамак берилет. Экинчиси болсо дымдама. Бүгүн аябай жакшы тамактар экен. Күндө эле ушундайбы? Күндүгө эле ушундай. Бир тамагы эт менен болот обязательно. Чай болсо сахар менен берилет. Нан 150 граммдан берилет. Коломтодо баш калкалагандар бош убакытларында шахмат ойноп, китеп окуп, ошондой эле телевизор көрүшөт. Жашы 60тан ашып калган Орозкул Осмоналиев 2 жумадан бери бул жайда күн кечирүүдө. Каарманыбыз жубайы менен ажырашканын, баласы айыл экендигин айтат. Talada jattım, jamgırda jattım, üşürdü, skor ile gelip kalırsan derledi. Oşo talada kantip kalıp kaldınız? Üy bülö, bala çakı? Yok da. Üy yok da. Berdi mi? İyi, kolum. Berdi, ayıvacaksın. 4 gün oldu bugün, 4. gün jatam. Ha, bir yakka gelikçe kayakta yaşadınız? Talada le. Kança ok boldu? Jamgırda talada kalıp su kurup, ayıva koruvadım ben. Түнөк жайга Бишкек шаарынын тегерек четинен жата турган жери, иче турган даяр тамагы жок адамдар кайрылышат. Келгендердин баардыгы милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өткөрүлүп, муктаждарга таза кийим берилип, жууну шарты каралган. Азыр деген күн суук. Көчөдө калган баарын алып келген баарын кабыл алабыз да. Күндүр түндүр көчөдө калган, адашып калгандар, ичип калгандар, ошолордун баарын кабыл алабыз. Кечинде келгендерге ысык чай берип, баягы ушуп калбасын деп жуунтуп жаткызып коебуз. Демалыссыз 24 саат бою иштеген баш калкага көчөдө калган кандай адам болсо да түнөп кете алат. Мамлекет тарабынан күнүнө бир адамга 35 сом бөлүнүп, ысык тамак берилет. Бул жайда спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салынып, тартип катуу. Ал эми эрежеге баш ийгиси келбегендер көчө жашоосун тандап кете беришет. Кыргыз-казак стратегиялык өнөктөштүгү жана союздаштык мамилелери мындан арыда эки элдин бакубаттуулугу үчүн бекемделе берет деп ишенем деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга мамлекеттик визитинин алкагында өткөн Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын мамлекеттер аралык жогорку кеңештин 5-жыйынында. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда ар тараптуу өз ара аракеттенүү, өзгөчө соода-экономикалык тармакта динамикалуу өнүгүп жатканын кошумчалады. Өлкөлөрүбүздүн элдеринин ынтымагы мындан арыда жакшырып, бир туугандык мамилелер бекемделе берет деген ишенимин билдирди. Сооронбай Жээнбеков тар курамдагы сүйлөшүүлөр салттуу бир туугандык жана өз ара түшүнүшүү духунда өтүп, талкууланган бир катар маанилүү маселелер боюнча макулдашууларга жетишилип, аларды ишке ашыруунун практикалык механизмдери аныкталганын белгиледи. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бул сүйлөшүүлөр Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүүнү ишенимин айтып, бардык багыттар боюнча мындан ары бирге иштешүүгө даярдыгын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн 27 ноябрда Санкт-Петербургдагы жумуштары бүткөн соң Бишкекке карай учат. Бул тууралуу Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Буга чейин Орусия президентинин 28 ноябрда Бишкекте боло турган ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги отурумуна катышаары айтылган.
Коопсуз шаар долбоору Кочкор Ата шаарында да толук кандуу ишке киргизилди. Анын алкагында шаардын 16 жол кесилишине жалпы 106 даана камера орнотулду. Анын ичинен 52 байкоочу камера болсо, 36-сы унаалардын номурларын, 18-и ылдамдыкты аныктайт. Азыркы учурда коопсуздук үчүн орнотулган камералар жол кыймылын көзөмөлдөөдө кылмыштуулукка каршы күрөшүү максатында жүзөгө ашып, ноябрь айынын 15-нен баштап долбоор өз ишин баштаган. Муну менен бирге эле бул иш-аракеттер менен жол кырсыктары да бир топ азаят деген пикирлерин шаар тургундары айтышкан. Кошумчага кетсек, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга өнүктүрүү фондунан 7 миллионго чукул, ал эми жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Салыштырмалуу былтыр жок эле, быйыл камера коюлгандан кийин анализ дегенде былтыркы караганда кылмыштуулук азайып атат. Өз убагында баягы камераны көргөндөн кийин, камерада көрүнүп турган кылмышты алдын алып, тезирээк жетип, бетин изин суутпай ачууга жеңил болуп калды. 300 орунга ылайыкташкан кийим тигүү цехи калкты жумуш менен камсыздап жатат. Карабулжа районунда орун алган бул ишканада учурда 50дөн ашуун кыз-келиндер төрдөө кийимдерди тигүүдө. Алар райондун айыл аймактарынан келип иштешет. Тигүүчү машиналар толугу менен орнотула электигине байланыштуу дагы 250гө жакын жумуш оруну бош. Тигилген кийимдер атайын өзүнүн эн белгиси менен Россияга экспорттолот. Кенен Мимоза Жаныбек кызы айтып берет. Ариза Шаршекеева Кулжа кийим тигүү цехи ачылганда эле жумушка орношкон. 4 баланын энеси ички миграцияда жүрүп, айылга келгенде жумуш жоктугуна байланыштуу иштей албай калган. Элек жеринде мындай ишкананын ачылганы аларга мыкты шарт болгонун айтат. Бишкекте мурда иштегенмин. Бишкекте иштеп жүрүп эле анан кийин айылга келгенде айылда жумуш жок, отуруп калдык балдарыбыз менен. Анан жакшы ушу цех ачылып калып, бизге жакшы болду. Анын айтымында сырткы миграциядан түшкөн кирешени цехте да иштеп тапса болот. Эң негизгиси туруктуу жумуш орду менен камсыз болуп, үй бүлөсүнөн алыстабай иштеп жаткандары алар үчүн ыңгайлуу болду. Эле иштегенибиз жакшы болуп атат бизге. Мисалы Россияга барып деле иштегенибиз, бу жерде бала чакабыз менен иштеген жакшы болуп атат бизге айылда. Ошо жакшы баары, ошо айылга ушу цех ачылып калып жакшы болду бизге баарыбызга. Бул жайда жумушчулар 3 мал ысык тамак менен камсыз болушкан. Жаңыдан тигүүчүлүк кесипке ээ болуп иштеп жаткан жаштар да бар. Мен өзүм башта ушул спецти бүтүргөм. Өзүм Бишкекте иштечүмүн. Азыр жанагы айыл жергесинде ушундай цехтер жоктугунан шаарда иштечүбүз да. Азыр Кудайга шүгүр, ушул айылда цех ачылып калып, Кудайга шүгүр ушул жака келип калдык. Ишкана жалпысынан 300 орундукка ылайыкташкан болсо, азыр 200дөн ашуун орун жумушчуларды күтүүдө. Тигүүчү машиналар толугу менен орнотула элек. Жаз айларынан тарта толугу менен ишке киргизилет. Жумушчулар үчүн ашкана орун алып, жылуулук менен камсыздалган. Жумушка орношом деген тигүүчүлөр кийим тигүү чеберчилигине жана дизайнерлик көркөмдүүлүгүнө карап кабыл алынат. Анан бул жерден ошо тамак берүүчү мына эме цехтин ар жагында бир өзүнчө кухня бар. Ал жерден стол, стулдардын баарын даярдап берди, көмүр алып берди, ошо жылуулук бар, тамак ошол жерден бышат. Кыздар эми алыстан келгендер ошол жерден тамактанышат. Мында азырынча аял затына ылайык кийимдер тигилүүдө. Бишкек шаарынан бут жыл келип тигүү иштери бүткөндөн соң өзүнүн эн белгиси менен Россияга экспорттолот. Кече көйнөктөрү жана классикалык стилдеги кийимдерди көбүрөөк кездештирүүгө болот. Бизде баягы Москвадан заказ көп болгон үчүн аларды азыр кое туруп, ошо Москвага жөнөтүп атабыз баарын. Бишкек, Казакстан, Кыргызстандан эле түшүп атат. Ошолорго биз жалаң айыз анан кейжи коебуз. Биз азыр сөзсүз коебуз кейжини, Москвага жөнөтүп атканда баягы Кыргызстандан чыгып келди деген кейжи коюп атабыз. Тигүү цехи ишмердүүлүгүн баштаганына аз убакыт болсо да, буйрутма бергендер арбын. Жаз айларынан тарта мыкты тигүүчүлөрдү жумушка кабыл алууга даяр. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Эске сала кетсем, ушул жана башка жаңылыктар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан, ошондой эле Ынтымак чекиткейжи сайтынан да таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, саламаттагыңыздар. Ала районунун эмерчиси Elite House курулуш компаниясы. Elite House компаниясы сиздерге жакшы маанай каалайт. Александрия шаардын так борборундагы беделдүү райондо орун алган премиум класстагы турак жай комплекси. Анда ыңгайлуулугуңуз үчүн бардык шарттар каралган. Жер астындагы жана коноктор үчүн унаа токтотмо жайы,
өнүккөн ички түзүм, абатталган жана тосмолонгон короо, фитнес борбору жана акылдуу үй элементтери Александрия премиум класстын бардык талаптарына жооп берет. Ага кошумча, Elite House компаниясы сатып алуучуларга 1 жылдык акысыз тейлөө кызматын белекке берет. Elite House менен бирге мыктыны тандаңыз.